gül jastар. Алдыңыздарда елдің көйгөйін, чынығын жашосын билген. Мынакей чөнөкөй кызматтан баштап мамлекеттик башчылыгына чейин жолду басып өткөн. Сот, укук коргоо органдарынын адилетсиздигин жалпысын билип, кыргыз элинин тагдырын ойлогон уулумуздар келип отурат. Жана айткандай эле, болгону 32 күн гана мына мамлекеттик президенттин милдетин аткаруучу болду. Анын дагы 10 күнүн эле иш жүзүндө болуп тургандар. Аз убакыт болсо дагы 10 күнүн ичинде канчалаган маселелерди чечип тургандар. Кана кол чабуулар менен Садыр Нуркожоевич Жапаровду тосуралы. Саламатсыздарбы, касиеттүү Кетмен Төбө элим. Кадырман аталар, апалар, ардактуу агайын журтум, келечек ээлери болгон урматтуу жаштар. Кылымдарды карытып, доорлорду кезген улуу кыргыз эли бирде каганат куруп, атагыбыз ааламга тараса, кай бирде азаттыктан азып, чабылып, чачылып, жер кезип, чачыраган мезгилдерди да баштан өткөрдүк. Бирок ар дайым эл болуп, улут болуп сакталып келдик. Анткени ар кыл доордо кандай гана кыйынчылык болбосун, катардан суурулуп чыккан кыраандар элдин башын бириктирип, элдин мүдөө талабын аткарып, эл жүгүн көтөрүп, мекенге кызмат өтөп келишкен. Бүгүн да биз башыбызды бириктирип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарууга тийишпиз. Бүгүн Кыргызстандын чак ортосунда айтылуу тоо булбулу Токтогул акын жердеген касиеттүү Кетмен Төбө өрөөнүнүн эли менен жолугушуп турганыма кубанычтамын. Кыргызстан Евразиянын жүрөгү болсо, Токтогул жергеси Кыргызстандын жүрөгү деп бекер айтылбайт. Кетмен Төбө эли акыйкаттыкты туу туткан чынчыл ак ниет эл. Кыргыздын далай өнөрлүү адамдарын тарбиялаган Кетмен Төбө өрөөнүнүн татыктуу кулуну Токтогулдун ташкындаган таланты аны кыргыз кыйырынан ашырып, жалпы боордош түрк элинин орток акынына айландырды. Демократ акын өз чыгармаларында байыркы кыргыз элинин кылымдар бою көксөгөн азаттык тууралуу үмүтүн жана тилегин таасын чагылдырган. Адилетсиздикке, калыссыздыкка каршы туруп, жалпы кыргыз элинин мүдөөсүн ачык туюндурган. Токтогул атабыздын өнөрү, адамдык кайраты, турмуштун катаал сыноосунан өткөн. Акындын эркин ызгарлуу Сибирдин сүргүнү да майтара алган эмес. Токтогул атабыз өмүр бою кыргыз элинин эркин турмушун, өлкөбүздүн жаркын келечегин көксөгөн. Бүт өмүрүн, чыгармачылыгын ушул бийик максатка арнаган. Кетмен Төбөдөн чыккан тоо булбулунун чыгармачылыгы азыр дагы жалпы түрк дүйнөсүндө данакерлик милдет өтөп келет. Кечиресиздер, кичине сыркоолоп турам, грипп болуп. Ошондон мурдума куюлуп атат окшойт. Урматтуу мекендештерим, мекен жүгүн көтөрөм. Ата журтту аман сактап, Кыргызстанды кыйын кырдаалдан чыгарсам деген изги тилек менин да жүрөгүмдө. Жоопкерчиликти моюнга алуу, бүтүндөй элдин тагдырын ойлоо, оңбогондой оор иш экенин жакшы түшүнөм. Мамлекет башына келген адам эң оболу эл үчүн жоопкер да болуусу зарыл. Мен бийликтин акыйкатсыз башкаруусун, жоопкерчиликсиздигин өз жон теримден өткөрүп көргөм. Башымдан далай кыйын учурлар өттү. Кезегинде коррупцияга малынган бийлик менен күрөшүп атып, алардын мага карата жасаган кыянат иштерине майышсам да, сынбаганга, чыдаганга, эркимди чыңдаганга, эртеби кечпи акыры чындык жеңерине үмүт арттым, ишенип келдим. Кандай гана ушак айыңдарды, жалган жалаларды жабышпады. Бирок калптын казаны кайнабасы ырас экен. Бары бир акыйкат орной турган күн келет деп сезчүмүн. Акыры акыйкат издеген эл шайлоонун бурмаланышы менен коррупцияга жаны кашайып, мурунку бийликти кулатты.
Мурунку бийликтин айыбы эмнеде болду бийликтегилердин? Айыбы албетте чындыкты тааныбаганында, чындыкты көрө албаганында болду. Ардактуу кетмен төбөлүктөр, мен Кыргызстандагы бардык көйгөйлөр менен таанышмын. Токтогул өрөөнүндөгү чечилбей келген маселелерди да жакшы билем. 2015-2020 жылдарда Жалал-Абад облусундагы Токтогул районунун жана Каракөл шаарынын жазы кечүү айылынын туруктуу өнүктүрүү боюнча өкмөттүн программасы жарым-жартылайда аткарылган жок. Ошондуктан билим берүү жаатында мектептер, бала бакчалар жетишпейт. Маданият чөйрөсү аксап турган кез. Саламаттык сактоо чөйрөсүндө дарыгерлердин жетишсиздиги, медициналык жайлардын начар абалы, таза суу маселеси, жумушсуздук, айтор санай берсек улам узара берген, аягы түгөнбөгөн көйгөйлөр көп. 1997 жылы өкмөт тарабынан Токтогул районунун өнүктүрүү үчүн атайын фонд түзүлгөн. Бирок анын ишине Айыл чарба министрлиги жетекчилик кылат. Ал эми Токтогул райондук администрациясы, райондун коомчулугу ал атайын фонддун акча каражаттарын сарамжалдуу бөлүштүрүүгө жана колдонууга көзөмөл жүргүзө албайт. Ошондуктан кийинки 20 жыл ичинде чегерилген компенсациялык каражаттардын кандай максатта пайдаланып жаткан жөнүндө токтогулдуктар эч нерсе билишпейт. Сиздердин тандооңуздар менен Кудай буйруп президенттик кызматка шайланып келсем, ыкчам чара көрүүгө толук күч жумшаймын. Муну териштирип аягына чыгарабыз. Алыста иш издеп жүргөн жаштарыбыз өзү туулуп өскөн мекенине кайтып, жакындары менен бир болуп, иш орундары менен камсыздалышы керек. Муну Кудай буйруса иш жүзүнө ашырабыз. Биздин эң ыйык тилегибиз ушул: жаштарды ар тараптан колдоого алуу. Үмүтүбүздү үзбөйлү, келечекке ишеним арталы. Бул маселелерди чечүүдө алгач өзүм элге үлгү болуп, ак иштөөнү максат кыламын. Урматтуу мекендештер, тоо булбулу Токтогулдай кылымда бир жаралчу уулду берген кетмен төбөрөөнүндөгү агайын журтум. Өнөрпоздордун орду болгон Токтогул жергеси. Азыр мен алдыңыздарда туруп, мурдагылардай убадаларды катар-катар бербестен бир гана нерсеге баса белгилегим келет. Сиздердин алдыңыздарда касиеттүү жергебиздин тоолору, суусу жана ата-бабаларыбыздын арбагы үчүн, келечек үчүн бел байладым. Анткени чындыктын баасы, акыйкаттын наркы теңдешсиз. Токтогул атабыз кезегинде канды Кудай ураарда калкына жаман кас болот, байды Кудай ураарда дөөлөтүнө мас болот дептир. Калк башына келген адам биринчи кезекте элди, жерди ойлоп, чындыкты көрө билиши керек. Мен да шайлоо алдында туруп, сиздерге буга чейин чындык деп келгенде эле өмүрүм өткөнчө мекенимдин, кыргыз элимдин, ата журтумдун амандыгы, гүлдөп өсүш үчүн күрөшүп өтөм деп дагы бир жолу айтар элем. Кыргыз көчү кылымдарга улансын. Келечек муунубуздун алдында биздин жүзүбүз жарык болсун. Кыргызстанды гүлдөгөн мамлекетке айландырууга мезгил келди. Жалпыбыз ынтымак менен, эмгек менен келечек үчүн ак кызматыбызды арнап өтөлү. Келечекке кызмат бүгүндөн башталат. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Эми суроо жоопторго өтөлү. Учуп кетпесин шамалдан. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Токтогул район суу астында калган 33 000 гектар жерге Карал Атайын каратты спецфонд. Каражаттыбы же караттыбы? Мындан аркы тагдыры кандай болот? Бир үч эле адамдар пайдасын көрүп жүрөт дейт. Муну мен азыр айтып өттүм. Президенттик шайлоо бүткөндөн кийин Атай комиссия жиберип 20 жылдан берки финансылык жагын, экономикалык жагын жана кайсыл жактарга каражаттар жумшалган, кандай негизде жумшалган, туура жумшалганбы, туура эмес жумшалганбы, мыйзамдуу жумшалганбы, мыйзамсыз жумшалганбы баарын териштирип көрүп анан жообун айтабыз.
Токтогул районунда бир да айыл чарбаны кайра иштетүү ишканалар жок. Бул багытта оюңуз кандай? Бул боюнча эми айыл чарба багытында бир топ ишканалар курулат. Эми аны азырчан айтпай турайын, кийин иш жүзүндө көргөзөбүз, Кудай буйрса. Токтогул районунун республикалык борбордон областтык борборунда алыс жайгашканбыз. Элге курулуш материалдарды жеткирүү кыйын. Буга кандай карайсыз? Кудай буйрса, курулуш материалдары боюнча эми биздин мындай азырынча планыбызда, оюбузда турат, ушу цемент чыгарган заводду курабызга деген максатыбыз бар. Бирок азырынча бул план гана. Бул долбоор гана. Долбоорлорун караштырып атабыз. Эми баягы өтө чоң эмес, өтө кичине эмес, ушу Токтогул районуна ылайыкташкан гана ушундай завод курулуш керек да, эгер курула турган болсо. Ал жагында кийин карап беребиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Ишембай Кадырбеков сизди жетим тоону Кытайларга берип салды деп жатат дейт. Бул карандай калп нерсе. Жетим тоо бул биздин Кыргызстанда 1 жыл, 10 жыл, 30 жыл эмес, 500 жылга жете турган сырьё бар жетим тоодо. Бул Кыргызстандын жаштардын келечеги, мамлекеттин келечеги десек болот. Мунун 1%-ин дагы эч кимге бербестен, буга көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Өзүбүздүн күчүбүз менен иштетсек болот. Аны өзүбүз иштетебиз. Кудай буйруп президент болуп шайланып калсам, аны мен сиздерге иш жүзүндө көргөзөбүз. Бул бизде экономикалык саздан сууруп чыга турган проект болот, долбоор болот. Муну иш баштап койгонбуз, ачык эле айтайын. Мен биринчи келип шайланган күндөн баштап, премьер-министр болуп шайланган күндөн баштап балдарга тапшырма бергенмин. Долбоорлор азыр иш жүзүндө ашып атат. Буйрса жаңы мамлекеттик ишкана ачылат. Анын башына Темир Сариевди сунуштаганмын. Ошол азыр иш алып барып атат, дагы башка экономика жаатындагы балдар менен. Кудай буйрса келе жаткан жылдын ушу жай айларындагы күз айларына чейин иштетип калабыз деген максатыбыз бар. Аны 100% өзүбүз иштетебиз. Бир дагы инвестордун үлүшү болбойт, бир дагы чет элдик киши катышпайт. Бүт бары Кыргызстандын ичинен өзүбүздөн жаштарга орун беребиз. Көбүнчө бир 2000-3000ге жакын иш орундары пайда болот ошол жерде. Только Кыргызстандын жарандары иштейт ал жерде. Пособияны көбөйтүп берсеңиз, бир балага 920 сом жетпейт дейт. Муну кийин карайбыз дагы. Эми биздин бюджетте мына эмне үчүн көбөйтө албайт? Эми баары эле көбөйтөйүн деп ойлойт, бюджетте каражат болсо мисалы, жоктугунан көбөйтө албайт. Бирок мен ушу акыркы бир айда иш жүзүндө иштегенде күнү түнү дебей иштеш керек экенин билдим, көрдүм да. Өзүң эле эмес, бүтүндөй аппаратты, министрликтерди бурап иштетип туруш керек экен. Антпесең иштебейт экен да, жата берет экен. Мына биз жакында өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушу араңыздарда деле болсо керек, 100 000 сомдон ылдый кредит алган, бирок проценттерин төг албай аткан ушу жарандарыбызга жардам бердик. 3 айлык процентин декабрь, январь, февралга чейин. Ошо өкмөт төлөп берет деп мен токтомго кол койгонмун. Азыр мына өкмөт 3 айлык процент төлөп берип атабыз. Эми баарыныкын эле кредитин да кошо жаап берип койсок болот эле. Бирок тилекке каршы бюджетибизде тартыштык болгондугу үчүн, акча жоктугу үчүн жабылбайт экен. Менин ниетимде негизи бүт эле ушу кредиттик алган проблемалардын баарын жаап салсам деген ниетим бар болчу. Бирок мамлекеттин азырынча күчү жетпейт экен. Балким 3-4 жылдан кийин күчү жетип калабы. Аны бир Кудай өзү көрсөтөт. Эгерде кокус ошондой күчүбүз жетип калса, анда баарын жаап беребиз. Пенсия пособияларды да көтөрөбүз. Ал үчүн казына кичине толуш керек. Урматтуу Садыр Жапаров, биз токтогулдуктар сага ыраазыбыз. Сарпашевдин тердин 500 гектар жерин кайтарып бердиңиз. Эми Токтогул Атайын фондун да эл үчүн иштей турган кылып бер. Жылына фондко 70 миллион сом бөлүшөт, бирок иш болбойт. Иш болбой эле чоңдор жеп жатат. Токтогул фонд эл үчүн иштеши керек. Апсатар дейт. Туура, мен айттым, бул боюнча текшеребиз. Саткын Чукуева, ар бир көчө менен таанышып чыгышын пенсия жашындагылар суранат жолугушууга. Алга Садыр айланайын, ак жолуң ачылсын. Рахмат сизге. Жолдорду карайбыз. Эдгар, Садыр байке, эл сизге болгон ишенчин артып жатат. Эми алдансак кыргызым бутка турары күмөн болуп кала берет.
Элдин рызкысына кол салгандарды жазалап, ичкен жегендерин кустурбасаңыз, эл ыраазы болбосо керек дейт. Кустурабыз. Кустуруп атабыз дагы. Улана берет ал. Эгерде президент болуп, Тамара Бортоева, эгерде президент болуп калсаңыз, жумушту эмнеден баштайсыз? Саясий процесстерди бүтөлү биринчи. Эртең, Кудай буйрса, президенттик шайлоо менен бирге референдум өтөт. Ал жерде сиздер тандап аласыздар, президенттик башкарууну каалайсыздарбы же парламенттик башкарууну каалайсыздарбы деп. Ошого жараша конституция кабыл алабыз. Бул болжол менен бир февралдын аягына барып калат. Андан кийин, конституция кабыл алгандан кийин ошол конституцияга ылайык мыйзамдар жазылат. Бардык мыйзамдар жогорку кеңеш боюнча, президент боюнча, курултай боюнча, сот системасы жана жергиликтүү башкаруу боюнча мыйзамдар кабыл алынып, андан кийин шайлоолор жөнүндө да мыйзам алынгандан кийин шайлоо болот. Бул болжол менен ушу май, июндарга барып калат. Ушулар бардыгын бүтүрүп алгандан кийин биз только экономика менен гана алектенишибиз керек. Саясатты унутабыз андан кийин. Саясатты унутуп, бая бири-бирибизге акарат айтууну таштап, жаңы ак барактан экономика менен алып урушабыз. Чоң-чоң мамлекеттик деңгээлдеги долбоорлорду ишке ашырабыз. Жетим тоо жана башка ГЭСтерди курабыз, Кудай буйрса. Сатыбалды Ибраимов, Садыр Нуркожоев, сизди колдойбуз, шайлоодо ийгилик каалайм. Таластагы эң негизги көйгөй бул жер үй алтын кени. Бул кендин мамлекетте 1% дагы үлүшү жок. Мамлекетке налог гана төлөбөсө башка эч кандай пайдасы жок. Тескерисинче бүт Талас облусунун экологиялык абалына чоң коркунуч келтирет. Ошондуктан бул тармакты өзүңүз эң жакшы билесиз. Президент болуп калсаңыз, эң биринчи бул кендин үлүшүн жок дегенде 40-50% чыгарыш керек. Болбосо иштетпей эле коюшуңузду суранабыз дейт. Бир эле жер үй эмес, бардык кен байлыктар боюнча кайрадан келишимди түзөбүз. Талас боюнча мен кече барарда барын мындай иликтеп көрдүм болжол менен. 1% үлүшү жок болгон менен баягы салыктар төлөйт, соспон төлөйт, бирок ошо жергиликтүү баягы айыл өкмөткө, айылдарга, районго эбегейсиз зор акчаларды берет экен да. Эми ошолордун дагы пайдаланышын баягы туура пайдаландыбы эл үчүн, же бир саналуу 5-6 чиновник жеп кеттиби, ошол жагын карашыбыз керек да биз. Ошол жагын карашыбыз керек. Ар бир кен байлыкты, жер үй эмес, бардык кен байлыктар боюнча күн жылыса, ушу май, июнь айларында бардыгын кыдырып чыгабыз. Мен өткөндө ушу Жалал Абадта Алабокка чаткал жакты кыдырып келгенмин. Ошол сыяктуу эле жаз Кудай буйруп шайланып калсак, жазында барып туруп ар бирөөнө отуруп алып туруп ошо сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз. Мамлекеттин үлүшү боюнча чечебиз. Канат дейт. Урматтуу мекенчил инсан Садыр Нуркожоевич, ажоолукка шайланып келсеңиз өндүрүштөнүп туруп тарап кеткен замандаштарыбызды Кыргызстанга кайтаруу керек. 5 жылда бир жолу чыгарып беребиз деген Книжная палата 4 жылдан бери тарыхый маанилүү китебимди чыгара албай келет. Таштан Бүбү апаң. Экинчи группадагы майыпмын, ак жол болсун ар дайым. Телефонум баланча. Макул, муну немеге алып коела? Так, Бактыгүл Маматова, Ошко качан келет? Күн мурунтан айткыла, өткөндө да дежурларды чакырып, карапайым эл жолугушууга барбай калган, эл дагы күтүүдө дейт. Мен дежурларды чакырганга каршымын. Өткөндө көрдүңүздөр, стадион толо эл болду, эми дежурлар деле келген жок болуш керек, эл келди, карапайым эл. Мына азыр деле карапайым эл турат деп ойлойм эми. Ошол бая мурдакы бийликтердегилердин катасынан биз сабак алышыбыз керек да. Мен ошолордон сабак алдым. Бир залга 200-300 кишини жана активтерди толтуруп алып эле мына эл менен жолугуштуу деп кетип калган, бул элдин көйгөйү менен тааныштык эмес. Бул ошо накта ошолорду айтсаңыздар болот. Анан ушундай ачык жайларда, стадиондордо уюштурган чогулуштарды бул дежурларды чогултуп алып неме кылды деген бул туура эмес да. Бактыгүл, президент болуп калсаңыз, биринчи элдин үмүтүн актап, пенсия пособияны көтөрсөңүз, светти продуктуну арзандатсаңыз, эл ыраазы болмок дейт. Аракет кылабыз. Аралаш интернеттен дейт. Алла разы болсун, Садыралга элдин бир суранычы бар. Япония автомобилдерин правый рульдарды кайра киргизели, жол ачып бергилечи дейт. Бизге ошолор чыдайт. Таможенный союзга чейин фиттерди, Mazda, Demionus, Step, Spada, East, Vitz, March, Stream 150 000 сомдон 200 000 сомго чейин алат элек. Азыр андай баа жок. Элдин чөнтөгү ошого чыдайт. Садыр акага жеткирип коюңузчу.
бизге элге арзан Япошка, Honda, Mazda, Toyota автомобилдери чыдайт. 2010 жылга чейинки Япошкаларды ташыйлы. Свежий перегон Япошка минебиз, элимди убагылалы дейт. Бул боюнча менин көкүрөгүмдө турат. Баягы праворульныйларды алып келип ошол бойдон колдонгонго негизи мен деле каршымын да. Анткени авариялардын көпчүлүгү ошолордон болот. Обгонго чыкканда көрбөй калат, же болбосо неме болот. Буларды биз мамлекеттик деңгээлдеги бир программа түзүшүбүз керек. Муну Кудай буйрса шайланып келип калсам, муну мен ошо адистер менен биргеликте муну карап көрөбүз. Анткени мамлекет баягы ташып келдире уруксат берип, бирок келгенден кийин дароо эле сол жакка баягы перекидка кылганга айме кылышыбыз керек да. Программа иштетишибиз керек муну. Муну өкмөт колго алыш керек. Муну жекелер колго ала албайт да. Муну өкмөт колго алышыбыз керек. Бул жагын эми кийин карап беребиз буйрса. Так, мен Талас районунун тургуну болом. Сиздерден суранычым, Сооронбай Жээнбековдон экс-президенттин статусун алып сот жообуна тартууңузду суранам. Райым миллионду жаап жашырып келди. Демек соучастник. Экинчи маселе, укук коргоо органдарын бүт реформалоо керек. Бардыгы коррупционерлер. Коррупционерлерди реформа кылабыз. Президенттик шайлоодон кийин өзүнөн өзү тазаланат. Алардын бардыгын тазалайбыз. Анан эми экс-президент боюнча мен атайы ырым кылып, ушу биринчи жолу экс-президентибиз калсынчы дедик. Биринчи, экинчи президентибизди кубалап ийгенбиз. Үчүнчү президентибиз түрмөдө жатат. Анан төртүнчүсүн дагы түрмөгө салсак, же кубалап ийсек, ушуну менен баягы улам арты учугу уланып кете берет деп коет го. Ошо жамандыктын арты уланып кете бербес үчүн бир жамандык улана бергенде бир жакшылык иш баштап, бу кыргыз ата бабаларыбыздан бери ушу жакшылык уланып кетсинчи, бурулуп кетсинчи деп бир жакшы иш баштаган да. Негизи ошондой болгон. Мына мен деле ошол түрмөдө жаттым, атам өлдү, энем өлдү, аркасынан балам кетти. Анан ошол баламдын 40-ын берип атканда мен ушу ырым кылып ошол жакта жатсам дагы экинчи балам аял алып бергиле 40-ын эртеси күнү деп, эртеси күнү аял алып бердим эле. Мына азыр неберелүү болдум, 4 ай 5 ай болду. Акар-чакар болуп мынакей жакшылыкка арты мына мен чыктым түрмөдөн, жакшылык болду. Ошол уланып кетти да. Анан мен ошон үчүн ырым кылып ушу Сооронбай Шариповичти мен экс-президент болуп калсын. Мындан кийин эртең мен шайланамбы, башкасы шайланып калабы, эшматы келеби, ташматы келеби, мыйзамдуу жолдор менен бийликти тапшырып берип, шайлоо жолдору менен ушу уланып кетсинчи деген ырым кылдым эле да. Анан бул темада мени кыйнабай эле койсоңуздар жакшы болот эле. Урматтуу Садыр Жапаров, райым боюнча болсо мына төгө турган мойнуна алган акчасын баарын төгүп атат. Иш иликтенип атат. Ал бир күндө же бир айда бүтө турган иш эмес. Мына азаттык деле жылда иликтеген экен, бай 700 миллион доллар боюнча. Азыр улуттук коопсуздук кызматы тергөө ишин жүргүзүп атат. Жыйынтыгын кийин көрөсүздөр аны. Урматтуу Садыр Жапаров, элдин талабы биринчиден курултай институтун ишке киргизиш керек. Экинчиден депутаттардын санын 30га түшүрүш керек. Үчүнчүдөн кол тийбестик башка артыкчылыктарынан ажыратыш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө деле чоңдор велосипедчен жүрөт. Төртүнчүдөн кадр маселесин оңдош керек. Кыйкыргандын баарын эле министр кыла бербей дейт. Туура. Курултай институтун ишке киргизебиз. Бул Кудай буйрса ошо жылда бир жолу чогулуп, ар бир айылдан айыл өкмөттөн шайланып барып элдер отчетун угуп, сунушуңуздарды берип, жол көрсөтүп тура турган институт болот. Муну 10 жылдан бери эл талап кылып келатат. Бирок буга чейинки бийликтегилер, депутаттар муну киргизгиси келген эмес. Анткени жыл сайын чыгып элдин алдында отчет бергенди каалабайт. Жыл сайын ичип жегенин ачылып калышын каалабайт. Биз президенттерди кеткенден кийин, 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин канча акча жеп кеткенин билип атабыз, туурабы буга чейин? Мисалы 1 долларлык пласка купчуну 600 долларга алганын 3 жылдан кийин билдик. 4 жылдан кийин билдик. Мынакей деп кызматтан кеткенден кийин. Эгер мындай институт кирсе, сиздер жылда кайсы акча каяка жумшалып атат, эмнелер салынып атат, кайсы материалдар канчага сатылып алынып атат, бардыгын көрүп турасыздар. Кайсы жол жасалып атат, ошол жолго километрине канча акча жумшалып атат. Мисалы түндүк түштүк жолун алалы. 1 километрине 3 миллион доллар жумшалат деп кагаз жүзүндө оформить этип башташкан экен. Жарым жартылай бүткөн. Негизи орто эсеп менен дүйнөлүк стандартта 1 миллион гана доллар кетет экен, бир чакырым жерге. Мына көрдүңүздөр, ушунун баарын кеткенден кийин билип калып атпайбызбы? Анан баш мыйзамга жазып алабыз, бийликтин ээси эл деп.
Эмне кылып ээлик кылып атасыңар буга чейин 30 жылдан бери? Айтыңыздарчы, эмне кылып ээлик кылдыңар? 5 жылда бир катышып коесуңар, шайлоо күнү бир күн бийлик тиет колуңарга. Ито аны же сатасыңар, же тигилер сатып алат, болду ошо менен 5 жыл бою силерди карабайт, кетет. А бул жерде жыл сайын силерде бийлик болуп турат. Сурап турасыңар, билип турасыңар, көрүп турасыңар. Ал бул эми албетте бийлик башындагыларга, депутаттарга ыңгайсыз. Ошон үчүн киргизбей келген. А мен киргиздирип атам муну. Кудай буйрса киргизебиз. Сиздердин колдооңуздар менен. Анткени мен эртең шайланып келип калсам, мисалы, мен деле 5 жыл отурам, экинчи срок шайлансам 10 жыл отурам да. Эгер мен жеке кызыкчылыгымды көздөсөм, анда мен да киргиздирбейт элем. Бирок мен түбөлүк эмесмин. Мен да кетем. Эртең мамлекет, эл калат. Каласыздар. А система мейли ким келбесин, система иштеп туруш керек, сааттай чыкылдап. Ошон үчүн ушул системаны киргизип кетишибиз керек. Депутаттардын санын 30га түшүрүү боюнча азыр долбоордо, мыйзам долбоорунда 35 депутат бир мандаттуу округтан шайланып келет деп атабыз. Мындай түшүнүктүү кылып айтыш үчүн ар бир райондун өзүнүн өкүлү болот. Андан сырткары 55 деп сунуш киргизип атышат, 55 партиядан шайлансын деп. Ага деле биз макул болдук, анткени жаштар анан аялдар баягы бир мандаттуу округтан 35 округтан келбей калат деп атат да. Жаштар келбей калат, аялдар келбей калат парламентке. Ошон үчүн баягы партиялык система менен дагы, партиялык шайлоо менен дагы 55 депутатка орун бергиле деп ошо сурангандан макулдап атабыз. Пока бул долбоор. Мен деле туура көрдүм, анткени жаштар да келип ошо аралашып опут алыш керек, аялдар келиш керек парламентке дагы. Эгерде каршы болуп 90 депутат көптүк кылат десеңер, анда кийин ошо мыйзам жазылып атканда аны дагы депутаттарга айтып эске алсак болот, ылдыйлатып түшүрсөк болот. Үчүнчүдөн кол тийбестик башка артыкчылыктарынан ажыратыш керек деп атат. Туура, мен да туура көрөм. Президентте дагы, депутаттарда дагы кол тийбестик болбош керек. Кадр маселеси. Кадр маселесин Кудай буйрса президенттик шайлоодон кийин бардыгын конкурстук негизде өткөрөбүз. Мурдакыдай колуңа тийген кадрды анан жалаң туугандарын, досторун сунуштап, эң негизгиси баягы жогорку билими болсо эле болду деп өзүнүн адистик эмес башка жерге алып барып, башка министрликтерге коюп койгон, андай мүчүлүштөрдү кетирбейбиз. Мындан ары ошо кадр маселесине катуу көңүл бурабыз. Анткени баягы кыргызда жакшы сөз бар. Бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дейт. Ошо ар бир министрликте өзүнүн адистиги менен иштеш керек, адистер. Госрегистрдин услугасы азырынча бекер же минималдуу болушун каалайт элем дейт. Карап көрөлү муну. Так, уважаемый Садыр Джапаров, мы с моим мужем начали стартап постройка детского сада в городе Талас. В данный момент постройка садика закончена на 65%. На эту постройку мы вложили собственные накопленные средства. Мы с добрыми намерениями для поднятия образования нашего региона хотели бы закончить постройку детского сада и, наконец, приносить пользу народу. На данный момент для окончания постройки требуется 1 миллион сомов. Но из-за сложившейся ситуации, пандемия, карантин, мы не смогли закончить садик до конца. Нашей главной проблемой является финансирование до окончания строительства. Мы на протяжении полгода обращались за помощью в банки города Талас, чтобы приобрести кредит. К сожалению, банки не могут выделить средства на стартап-бизнесы. И в нашем регионе банки дают кредиты только на развитие сельского хозяйства. Для получения кредита банки не могут нам представить желаемую нам сумму на окончание постройки детского сада. Хотим попросить вас, уважаемый Садыр Нургоджоевич, помочь в нашем деле для окончания постройки. Какую помощь мы можем получить от государства? Мы не можем найти выхода из этой ситуации. Очень просим рассмотреть нашу проблему и помочь нам. С уважением, Масанбекова Хадира Боубековна. Адрес город Талас, улица Айтматова, 148. Барбы, вы здесь находитесь? Автор. Карайбыз, Кудай буйрса. Жардам беребиз. Өзүнчө бөлүп койчу. Таластыкын берип коюпсуңар да мага. Урматтуу Садыр Нургожоевич, сиздин
баштаган ишиңизди колдойм. Президенттик программаңыз абдан туура. Токтогул районундагы жеке ишкерлер сизден үмүтүбүз өтө чоң. Себеби дагы да жеке ишкерликте тоскоолдуктар жана көйгөйлөр орун алып келүүдө. Терең урматтоо менен Токтогул район жеке ишкерлер ассоциациясынын төрагасы жеке ишкер Мадылбеков дейт. Карайбыз, Кудай буюрса жардам беребиз. Урматтуу Садыр Жапарович, Токтогул шаарынын водоканалдын башчысы Чы Анарбаев иштей албай жатат. Ошого чара көрүп берүүңүздү суранам дейт. Караштыралы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди буйруп шайлап алсак, сизге жолугууга кандай мүмкүнчүлүк бере аласыз? Жуманын бир күнүн атайы ушу элди кабыл алууга бөлөм. Болжол менен 6-күндө. Урматтуу Садыр Жапаров, Үштерек ооруканасынын медайымы Мамытова, биз COVID-19 пандемияда оорудум. Биринчи этапта бизге компенсация төлөгөн жок. Биз эл деп жүрүп оорудук. Ушул суроону карап берип коюңузду суранам. Өткөндө биз бул боюнча мен териштиргенмин. Бардыгына компенсация төлөнүп берилди. Бир да врач калган жок болчу. Акыркы 300 миллионун ошо бөлүп берилген экен, 300 миллион сом. Жана оору жуктурган врачтарга деп. Негизи берилген болчу. Бул боюнча тактап койчу муну. Биринчи этапта деп атат, биринчи этапта. Макул, муну териштирели. Садыр Жапаров, сизге суроо. Президент болуп калсаңыз, эски саясатчыларды кызматтан алыңыз. Темир Сариевке окшогондорду. Карапаев мен эски саясатчыларды жактырбайт дейт. Эми мен Темир Сариевди иш тажрыйбасына карап, мурда өкмөт башкарган, өкмөт мүчөсү болуп жүргөн, анан жанакы долбоорду тез арада ишке ашырат деген үмүт менен мен койдум. Негизи бирок азыр пока иш башталып атат, эми назначение боло элек. Карайбыз, эми биз иш билгилерди тартышыбыз керек. Албетте эски саясатчыларды, ичкич, жегич коррупционерлерди жолотпойбуз. Ал менин көкүрөгүмдө турат. Алардын баарын тазалайбыз. Токтогул, не? Силер аралаштырбай, Токтогулдукун бербейсиңерби? Токтогулда ак жоң конушун бөлүшүп алган чоңдор Карапайым элге берилген эмес дейт. Ак жоң конушун Саламатсызбы? Сизге бир сураныч бар. COVID-19 менен элибиз азыр жабыркап турган учурубуз. Мен ТТБ реанимация дейм. Бөлүмүндө медсестра болуп иштейм. Жумуш учурунда жугузуп алган документ даярдайын десем, андай приказ токтоп калган дейт. Сизден сураныч, кайсыл айда жана кайсы күнү токтогон дейт. Муну териштирели, бул эмне үчүн токтогон экенин. Реанимация бөлүмүндө териштиребиз булардын баарын. Болдубу суроолор? Кана келиңиздер туугандар, колдоп коелу, катуура кол чабуулар бар бекен? Мен ойлойм, суроолоруңуздарга татыктуу жана ачык жооп алдыңыздар. Урматтуу меймандар, өзүңүздөр билесиздер, азыр күн суук болуп турат. Сиздер дагы көп кыйнабайлы, Садыр Нуркожоевичтин командасына кыйнабайлы. Дал ушул сиздерге окшогон эле топ бир эл дагы бир башка жерде күтүп турат. Азыр мүмкүн эгер уруксат берсеңиздер, жакшы ушул сиздердин батаңыздарды алып, азыр дагы Садыр Нуркожоевичти Кербеш шаарында дал ушундай сиздерге окшогон инсандар суукта күтүп турат. Алар дагы күтүрбөстөн мүмкүн болсо, аз жакшы бир бата берип, дуа берип, Садыр Нуркожоевич Жапаровичти сиздердин ак батаңыздар менен узатып алсак кандай дейсиздер? Колдойсуздарбы туугандар? Урматтуу токтогулдуктар, окулбай калган, мага жетпей калган суроолор болсо, интернет булактар аркылуу берсеңиздер болот. Мына азыр 21-кылым соцсеттер деген бар. Мен баардык соцсеттерде олтурамын, өзүм карайм, өзүм баягы постторду салам. Анан азыр кат жүзүндө дагы ак үйгө жиберсеңиздер болот, арыз муңуңуздарды. Сөзсүз түрдө биз карап жоопторун беребиз. Адилетсиздик, мыйзамсыздык болуп аткан жерлер болсо сөзсүз териштиребиз.
бардығын қарайбыз. Анан эми уруксат берсеңиздер, сиздерди да үшүтпөй, убактыңыздарды албай, кийинки жолугушууга жөнөгөнгө маған уруксат бересиздер. Кара, колду коелу туугандар. Келиңиздер, азыр эми 21 кылым туугандар. Телефонуңуздар ачсаңыздар эле Садыр Нуркожоевичтин баракчада бар. Эгерде суроолоруңуздар болсо ошол жака да жазсаңыздар болот. Мына жакын күндөрү ошол суроолоруңуздарга жооп аласыздар. Анда эмесе бата берүү үчүн 87 жаштагы биздин атабыз Тордубаев Майлуу ата. Келиңиз, мүмкүн болсо бата берейин. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу кетмен төөлүктөр, мына түндүк түштүктүн борбору кетмен төө, мына кетмен төөгө Кыргыздын чыган жигити Садыр Нуркожоевич президентке талапкер болуп, аттын кашкасындай болуп сурулуп чыга келди. Бизге келген абдан жакшы болду. 10 жылдап biz ыйлап жүргөн көйгөйүбүз бар. Кичине учкай кайрылып кетейин. 1998 жылы атайын мыйзам чыккан. 1999 жылы январда күчүнө кирген. 10 статьядан турат. Биздин алтындай болгон, эң бейиштей болгон 33 000 гектар жерибизди мына суу басып турат. Шу жерде ата-бабабыздын сөөктөрү шагыратып капка салып, муну кайракка көмгөнбүз. Сөөктөрдү көмүп атып, өзүбүз да ыйладык. Сөөктөрдө жашып турганы билинип турду. Мына ошондой жерди биз берип, Кыргыз элине жакшы заманбап жашасын деп, электр энергиясы кеңири болсун деп, Кыргызстанга биз жерибизди бошотуп бердик. Бирок Токтогул району 95% үлүшү жок. Мына ушу сентерде жашап аткандардын бир сотукта үлүшү жок, 95%. Ошол мыйзам ушул убакка чейин иштебей келатат. Биз суранарыбыз ушу мыйзам чегинде иштетип берселе, эл абдан канаттанат эле. Биз билебиз, буга чейин бизди алдап 2 президент качты. Бир президентибиз элди кыйнап, жетим жезирлердин акысын жеп түрмөгө түштү. Үчүнчүсүн, мына өзүңүз Манастын каны бар экен, сиздин каныңызда. Манас кантип батыр болгон, Манас айкөл болгон, кечиримдүү болгон, чынчыл болгон. Мына ошол кан мына сизде бар экен, Садыр иним. Мына сиз Сооронбай Шариповичте сизди таш менен урса, сиз аш менен уруп, ага кол тийбестикти берип, андан кийин узатып койдуңуз. Мына берден сиздин айкөлдүүңүз, кечиримдүүлүгүңүз сизди эл билип турат. Ошон үчүн мен айтар элем, эгер сиз Кудайым кетмен төйлүктөр 100% сизди колдоп президент болуп калсаңыз, биринчи биздин мыйзамды карап койсоңуз абдан жакшы болот эле. Мен ойлойм, Кыргыз эли Нух алейхисаламдан таркаганбыз. Нухтун баласы үчөө кам, сам, жапас, жапаздан дөлөнбүй, дөлөнбүйдүн үчү уулу болгон. Агыл, кызылуудан адигине тагай належе. Мунушунан таркаганбыз кыргыздар. Биз биригебиз. Мына сизди көрүп, биздин токтогулдуктар ичип бириккенде биз абдан кубанып турабыз. Себеп бардык иштер чечилет. Мына сиздин көрөрмандыгыңыз, сиздин Кыргыз элинин экономикасын көтөрөм деген, Кыргыз элини састан алып чыгам деген, өзүңүзгө баарын алып аткан сыноодон өткөнүңүздү биз сезип турабыз. Сиз өзүңүз да сезип турасыз. Эл аябай кыйналып турат. Сизге өмүр, айланаңыздагы досторуңуз достун үч түрү болот. Бийлик дос, байлык дос, ахиреттик дос. Ахиреттик достон сизге аттын кашкасындай болгон ташип билесиз. Ушул гана жигит сиздин ахиреттик досуңуз. Шундай достор көбөйсүн. Дайыма сиздин келечегиңиз алдыда элге кызмат кыла бериңиз. Биз сизди колдойбуз.
Mına sizdi alıp жүрген Talat Bekcan деген бар. Бұл жөнінде абдан білет. Biz ayağa sottaşkanбыз. Bunun жайын светті. Şu kişiden malumat alsanız sizge жақсы sayet beret. Şular sizde қолдап, daima жерде қалбаңыз. Sözünüz ötümdü olsun. El barız, ketmen töylüktör қолдайбыз sizde. Rahmat. Qara ündemese, bata menen el kөгөрөt, жаңгыр менен жер көгөрөt дегендейле. Қалайық қалқ, келіңіздер еме, чын жүректен бір жақшынақай, батаңыздары берсеңіздер. Урматтуу токтогулдуктар, свет боюнча деп мына 2-3 киши келди, кыйкырып атасыздар, свет боюнча айтып болот. Негизи мурда мыйзам бар да, мыйзам. Ал мыйзамды токтом менен жокко чыгарып коюп эле, анан аткарбай келататканын билебиз. Негизи мыйзам токтомдон жогору турат. Мыйзам иштеш керек болчу биринчиден. Анан эми азыр кыштын күн. Мына жарымына чейин келип калдык кыштын. 30 жыл ун чукпай отуруп чыдадыңар, жарым жыл чыдап бере аласыңарбы дагы? Жарым жыл чыдап берип тургула, май айында Кудай буйрса мен Токтогулга шайланып калсам, Кудай буйрса, май айында мен иш сапарым менен атайы бир күндү бөлүп туруп Токтогулга келем. Сиздер менен келип жолугуп, анан проблемаңыздарды ошондо чечип берем. Рахмат. Каран эмесе келиңиздер, ардактуу туугандар. Оомин деп алакан жайып, жакшынакай бата алалы. Bismillahirrahmanirrahim. Omin, bakkarasın, kıvırdarısın, Kuday işindi ondasun, getpes dölet versin, genkpe yiğil versin, başına bak getmesin, uyu yaşaş ondan kut getmesin, Kuday ömrün uzun kılsın, geleceğin genk olsun, den soluğun çın bolsun, Allah Teala'm senin altın başında aman kılıp, yaşı ona bereke, yaşına, baktalayına, rızkına bereke verip, kılımdarlık artkan Kırgız elinin ak batası, ak filegi daima sizi koldop yürüsün, nasip etsin. Ve şu kara kıldı kakzerkan, kalız padişah kılıp veriyorsun, Allah Teala'm size nasip kılsın. Bu mekan, Götmen Töy elinin bir cakadan baş, bir cenden kol çıkarıp, seni bir davuştan acı okudup şahit ettiğin çok ümitteyiz oğlum Sadır. Kuday şu daima bar bolgun, daima aman bolgun, daima Kuday yerin yurtun bilen bol, Kıdırım yoldup, jakşılık koldup, ardayım netresen tileğindi, Allah Teala'm kabul kılıp, betaldan jalgasın. Omin. Allah. Omin Allahu Akbar. Kanan emес ардактуу туугандар. Садыр Нуркожоевич Жапаровду кол чабуулар менен ийгилик каалап, жашына узатып коелу. Токтогул эли барбы экен? Кана келиңиздер туугандар, тартипти сактайлы. Ордубузда туруп туралы. Кол чабуулар менен Садыр Нуркожоевичти узатып алалы. Buyursa 10 yanvar günü har biringizler gelecekte oylap, жаркын geleceği için har biringizler kütkön, har biringizler жақсы ойлогон, eldin ümitin oylogon Sadır Nurkожоевич Жапаровду шайлап бериңиздер.